Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Турциядан көчөттөрүбүз да келди. Бул алманын кыйып астылары. Орусча подбой, англисче rootstock деп коет. Мына кичинекейлер M111 деген полукарлик подбор. Merton Mailing деген Англияда институттан иштелип чыккан. Ал эми бул сарыраак болгон тамыры, булар чоңдору M9, то есть карлик. Буга уланган любой алма карлик болот, бою жапыз болот, тез чүмүрөт. А булар полукарлик болуп кете берет. Кыргызстан келип аткан тамырлардын көпчүлүгү азыр MM106, бул жерде 106 жок. MM106 фитофтора деген тамыр чиригилдетине чыдамсыз. Ошондон улам көпчүлүк бактарда дарактары турган жерден курап калып атат. Тамыр жагын ачсак, тамырлары чирип атат да. Мына бир боодо 50 дана бар. Бул ошонун баасы где-то 40 сомдон айланды бир штугу. 50 дананы 40-ка көбөйсөң 2000 сом болот. Азыр менин колумда мына 2000, 4000, 6000, 8000 дана ушул көрүп атканыңар эле. А бул жердегилер 250 000 сомдук товар келди. Бүгүн түнү ошко жетип келди. Иши кылса ушундай. Кээ бир адамдар кымбат дейт, башка дейт. Азыр акчанын күчү жок. Мындай айтканда сапаттуу, ишеничтүү болуш үчүн айла жок. Буну мен стулбет лайеринг ыкмасы менен көбөйтөм. Кудай буйруса Кыргызстандын өзүбүздөн карлик, полукарлик көчөттөрдү чыгарабыз. Буга чейин деле азыраак санда кылып көрдүк. Эми ошол мүмкүнчүлүгүбүз эми болуп атат. Буйруса дагы чоңойтуп атабыз иштерди. Биз менен бирге болуңуздар. Байланышта мен Медербек Жаанбаев, айыл чарба илимдеринин доктору.